Muallimler bizde işte yorum tutuyor. Bizde masterclass oluşuyor. Şu masterclass'ın teması test işlerinin tüzülüşünün etmasını prosedürü dediği tema verdim ama birinci olarak şu temanın negizinde ben şu test boyunca Taşray'dan test bu. Artık bir isteğe gerekli testi biz atanlar sınav şunu diye oturucu insanlar özgürlüğü benim bitmişliğim ya da görünce gelen kısa vaktin içine anlıkta olanlardan karacak bol eseslerinde şunlardan şu testi yani şu anahtarlar çağırıp koydum bunu olsa biz şu sağlıklar çıkartmadan sonra en yaxşı netice verip bile koydum. Ama bu жерде testi şu testi türlü boyunca etkisi testler taraf tutsak bunun türlü atan koyarken testleri biz kadarı 3 бағытта пайдалансақ болғанда адамның физиологиялық өзгөчөлүгүн аткарат. Анан окуу процессине тарбия иштин аракетин талдоодо адамдын психологиялык өзгөчөлүгүн аныктоодо да ушу тесттер түзүү менен биз таштап келебиз. Азыркы мезгилге чейин тесттөө өтүп аткан окуу процессинин функциясынан жана орун аныктоо боюнча изилдөөлөр жүргүзүлөт. Ал эмгектерге тест менен түгөй аныкталма берилген. Тест стандарттан тапшырма экен, тест сыноо процесси, тест текшерүү методу, тест текшерүүнүн формасы, тест инструмент башкача айтканда каражат болуп эсептелген. Тест текшерүүнүн жыйынтыгын алсак болот экен. Мына биз ушул жогору айтылган нерселер менен балдардын кылып аткан ишин алып алсак болот экен. Бул сабактын аяктоо бөлүктөрүндө пайдаланылса болот экен. Эми ар бир жана кайтсак, жалпы эми эзлөө иштерин тест 3 багытта бөлүнгөн психологиялык, педагогикалык, жана кесиптик тест болот. Адатта тест uyushtirda төмөнкү факторлор орун алат экен. Биз ошол мисалы үчүн тест алганда эле ойдук алсак болот экен, жазуу түрүндө алсак болот экен, компьютер аркылуу, кыймыл аракет аркылуу дагы тесттерди жүргүзсөк болот экен. Ошондой эле жалпы аныктоодо күнүмдүк окуу процессинде дагы дидактикалык функцияларды да аткарып келебиз. Бул диагноздоочу, мотивди пайда кылуучу, коррекциялоочу, тескери байланышты түзүүчү, баалоочу жана прогноздоочу деп белгилешет экен. Ушул тесттер менен биз көпчүлүк убакта балдар менен иштеп, ар кандай өзүбүздүн баары алган маалыматыбызды жыйнап алсак болот экен. Тестти жүргүзүү абдан кылдаттык жана тиешелүү удаалаштыктан ишенүүдүктүү талап экен. Биз тест деп эле башка бирөөнүн тестин алып же болбосо башка бир сайттан таап берип койсок баланын бул иштегени кыйналып калат экен да балачы. Эң эле биринчи мугалим өзү тест менен тааныш болуш керек экен, анан ошол тестти текшериш керек экен. Анткени менин классым менен биринчи класста калсак эле, менин классым менен биринчи А класста экөөбүз үчөөбүздүн айырмасы бар экен да. Ошол баланын кыймыл аракети да, баланын кабыл алуусу дагы. Ошон үчүн ар бир мугалим тестти өзү түзүп, анан балага бериш керек экен. Ал өзүнүн классын билет да, жаш өзгөчөлүгүн билет, ким кандай экенин билет. Ошондо дагы биз ар кандай түрдө беришибиз керек экен. Анан тесттин максатын жана мазмунун биринчи мугалим өзү аныктап алыш экен. Аныктап коюшубуз керек экен. Тесттик тапшырмаларды түзүшүбүз керек экен. Анан текшерүү, анан оңдоону дагы киргизиш керек. Анан сыноолорду өчтүрүш керек, жыйынтык чыгарып, аны маанисин чечмелөө менен жыйынтык материалдардын алдын ала даярдап коюшубуз керек экен. Ушул сунуштардын баарын биз боюнча аткарып берген. Анан тесттин түрлөрүнө карасак, булар тест түзүүгө биз чындык жана калп деп түзсөк болот экен. Даяр суроолор, тапшырмаларды толтуруп, кыскача жооп, ылай келүүчү элемент, көптөгөн талоолор бар тапшырмаларды жазуу түрүндө, эссе түрүндө берсек болот экен. Тапшырмалар ошондой эле алар тапшырмалар бергенде алардын жоопторун дагы текшерип алсак болот экен да. Мисалы үчүн дайрдуу суроо бар тапшырмаларды толтурууда балдар алат экен да, анан жөн эле мисалы үчүн бир суроо берсек балага ошол суроонун 4 жообу турат да, биз ошол кылганбыз да, биринчи суроонун туура үчөөсүн турабыз. Бала ушул ошону элеп турат да, биз ал тесттин сал алсырак болсок болот экен да. Себеби бул азыркы заманда балдарды ойлондуруш керек экен. Анан ошого карата бала ошол тестти жалпысынан кандай тест болот экен деп алар жооп жаза турган тест болуш керек экен. Азыркы жерде нерселерге тесттин ошол азыркы убакта бизге көбүнчө маалым болгон азыркы мезгилде 2000 пиза деп көбүнчө айтып атабыз. Пиза 2025 деп айтып аткайлар. Буга чейин деле пиза болгон. Бул жерде 15 жаштагы деп эмне үчүн алып атат деген суроо болуп атат да. Сиздер моңсак түшүнүп атат, эмне үчүн 15 жаштагы деп алып атат? Бул жерде. Балдар 15 жаштагы курактан алабыз деп атпайбы? Пиза 25-тин бар. Ошол 15 жаштагы эмесин өткөрмөсүн керек да балдар.
өспірімге қойып жатқан есігі болып қалған. Ойын кемеге жайып жатқан. Дагы кимде бар? Дүйөнөрүм көз карашынан караганда ошол 15 жаш арасында ошол учурда бала дайын болуп келди го. Ошондо гана балдардын жанагы бүт эле каталист болуп учурда ошол 15 жаштан дүйнө деме эл аралыкта ошондон жүргүзө алып келди. Бул бала биздин эле тесебиз дүйнө теске да катышат. Он беш жаштагы бала дейт, бул жашоого көз карашы, багыты тууралуу турат. Ошон үчүн 15 жаштагы баланы биз алып атканда, 15 жашка чейин бала ошол 1-класстан баштап ошол бала даярдан уже 15 жашында жашоого даяр. Ал өз алдынча ошол алган мектепте алган билимин жашоодо колдонуп жашап кетет. Биз жөн эле окута бербешибиз керек. Ошол бир нерсени окуса, ошол бала жашоодо эсесин колдонуп кетиш керек. Же болбосо ошондон бир нерсе алыш керек, ошончо окуш керек. Ошон үчүн Пиза мына айтып атканда, Пиза эмне деген суроого бул жерде окуучулардын жетишкендиктин баланы эл аралык программасы, аны 2000-жылдан бери экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюму ар 3 жылда бир жолу өткөрүп келет. Эл аралык балоонун 8 циклы 2020 өтүшү керек болчу. COVID-19 пандемиясына байланыштуу бир жылга жылдырып 2022 жылы өтмөй болду. Пизага катышуу өлкөлөрдүн саны 2000 жылы 32 болсо, ал 2022 жылы арата 88-ге жетти. Бул өз кезегинде Пиза ушул сыяктуу изилдөөнүн эң масштабтууга айланды деп белгилеп кетсек болот экен. Анан тестке даярдоону башталыш кезде эмнеге көңүл буруу керек? Анан ушул тестке даярдалган кезде эмнеге көңүл буруу керек дегенде мен изилдеп койдум бул жерде. Бираз болсо да маалымат болсо. Ушул тестти даярдоонун практикалык жолдорун түзүп, Пиза тести түзүү үчүн биз критикалык ой жүргүзүүнү көрүшүбүз керек. Анын окуу сабаттуулугуна, математикалык сабаттуулугуна, илимий сабаттуулугуна биз даярдашсак эң жакшы болот. Анан бул жерде дагы ушу суроо берип атканда ачык жана жабык жоопторду биз берсек балдарга жетет. Кыргызстанда 2020 жылы өтө турган окуучулардын билим жетишкендиги балоонун эл аралык программасына катышууга даярдык баштады. Баарыбыз эле угуп атабыз, ушуга биз дайыма даярданыш үчүн ар бирибиз өз алдыбызча окушубуз керек экен. Пиза ошо кимди баалайт деген суроо бар экен. Бул да тестте дүйнөнүн ар кайсы өлкөдөн 15 жаштагы окуучулар катышат. Көпчүлүк өлкөдө билим берүү системасы жалпыга ошондон ушул жашка келип мектептеги милдеттүү билим алуу аяктайт. Эми биз ушул жерден сабак өтүүдө жалаң эле ушул мектеп программасына байланыштырбай, мектеп программасын бизге эле айдап өтүп алсак, ошол эле бир эле текстти өтүп атабыз да. Балага бизге берилген текстти биз ошого кошумча кылып туруп дагы материал издеп табышыбыз керек экен. Мындай көрүп изилишибиз керек экен да. Мисалы үчүн жанакей теманы алып өтүп атканда биз мисалы үчүн балдардын энциклопедиясы бар. Ар кандай энциклопедия менен же болбосо дагы көптөгөн китептер тартып алып балдарга ошол жөнүндө маалымат берет. Китепти биз үйгө өтүп койсок деле бала окуйт экен китептичи. Үйдөн барып кайра бизге айтып берип берет. Бирок балдардан ошол маалыматтын негизинде дагы кошумча маалымат берсек, бала издеп билет экен да, ошон үчүн таап анан класска деп айтсак, ошондо биздин балдардын андан жаш өспүрүмдөрдүн алардын дагы өсүүнү кетирет экен. Пиза эмнени баалайт? Биз окуучулардын функциялык сабаттуулугун, мектеп алган билимин практикада колдонуу жөндөмдөрүн жана балдардын коомдо өз алдынча жашоого даярдыгын баалайт. Башкача айтканда, жалпы орто билим алган окуучу коомго толук кандуу аралашып кетүүсүнө же болбосо өз ордун табуусуна керектүү мүмкүндүгү жана билими бар жол экенин баалоо максат кылат экен. Пизаны биз 3 жылда бир жолу баалайбыз деп айтылып келатат. Эми ушул Пиза катышууга Кыргызстанга эмне берет деген суроо бар экен. Ошону караганда Кыргызстанда окуучулардын функционалдык сабаттуулук деңгээлин баалоо, анын миндерге экономикалык жактан анча өнүкпөгөн же өнүккөн өлкөлөр билим берүү системасына карата Кыргызстандын билим берүү системасы ийгиликтүү салыштуу. Билим берүүдө ийгиликтүү колдонуу дүйнөлүк практикада эң ийгиликтүү практикаларды табуу, окуунун эффективдүүлүгүнө карата жыйынтыктарына таасир этүүчү факторлорду баалоо Кыргызстандын билим берүү системасын реформалоо үчүн сунушталган стратегия иштеп чыгуу керек.
Убакыттын өтүшү менен Кыргызстан окуучуларга функционалдык сабак өнүктүрүүгө өзгөчөлүк байкоо керек экен. Ушундай эле изилдөө куралдары дагы бар экен. Бул жерде биз тапшырма окуучуларга бергенден кийин ал окуучуларды бирок биз ошончо кыйнабашыбыз керек экен. Аларга жарым сааттын ичинде болсо болот экен, же болбосо үйлөрү менен бирдикте иштесе болот экен. Суроолорду анкета толтуруу менен дагы көзгө болот экен. Тапшырманын формалары болсо, бул жерде анкета түрүндө болот, белгилүү түшүндүрмөсү тапшырмалар келет. Андайлардын өздөрүнчө принципте 1-6 чейин суроолорду беришет экен. Ошол көп изилдөөлөр негизинде аткарылып келет экен. Анан дагы бул жерде ушу тесттин түрлөрү боюнча дагы бир аз сизге маалымат берип берейин. Эми биз ушу тесттерди кантип түзүү керек? Биз көбүнчө тест түзүүдө ошол баланын суроолорун жооп берип атканда балага кичине багыт берүү менен гана иштешибиз керек экен. Өлкөбүздүн базар экономикасына өткөнү менен дээрлик узак бойдо билим берүү системасынын советтик педагогикалык принциптерин колдонуп келди. Буга чейинки мезгилде айтып атат да, биз билебиз да, Советтер Союзундагы ошол маалымат менен келип жаттыбыз. Бул окуучулар бул калмай кеткенден жетпиш жана жетиштүү деп эсептешкен. Бул окуматка жаттоо, аны кайра мугалим айтып берүү деген. Бул багыт үйлөрдүк билим берүү стандарттары өз жемишин бере алган жок дейт. Биз жаттап эле кайта алабыз да, бир эле маалыматтычы. Ошон үчүн бул маалымат азыркы мезгилде көбүнчө буга көңүл буруу эмес экен. Азырынча көбүнчө ошол турмуштук кырдаалга ылайыкташып, педагогикалык тапшырмаларды мугалимдер түзө билүүсү камсыз болуп, мындай тапшырмалар максаттуу түрдө пайдалануу, окуучулардын чыгармачыл ой жүгүртүүсүн калыптандыруу, ушул максатта Россиялык окумуштуу тестилөө боюнча белгилүү адис, профессор Аланесов тесттик тапшырмаларды түзүү жана практикада колдонуу концепциясын иштеп чыккан. Ал тест түзүүнүн 3 этабын сунуштап атат бизче. Бул биринчиси тесттик формада тапшырма түзүү, кешиви талапты эске алыш керек. Тесттик формада тапшырмаларды апробациялоо жана статикалык методдор жардамы менен алардын сапатын арттыруу, тесттик тапшырма илгери шенемдүү талаптар негизинде системага чогултуу деп атат. Эми ушул формаларын биз кете берсек болот экен. Тесттик тапшырма өзгөчөлүгүнүн системасына 4 элемент камтылат экен. Тапшырманы аткаруу үчүн атайын көрсөтмө болуш керек экен. Тапшырманын мазмуну болуш керек, тапшырманын жооптор болуш керек, анан баалоо системасынын сөзчөп болуш керек экен бул жерде. Эми тапшырманы аткаруунун көрсөтмөсү боюнча кыскача маалымат берип берейин. Бул жерде балдар тапшырманы аткаруу үчүн окуучу эмне кылыш керек деп мугалим биринчи ойлонуш керек экен. Тапшырманы аткаруунун жыйынтыгы кандай болуш керек экен? Жоопту кантип белгилөө керек? Жоопту кайсы жерге жазуу керек? Деген менен биз мугалимдер өзүбүз алышыптуу, ошол жерден өзүбүз чечип алып анан балдарга тапшырманы чечип беришибиз керек экен. Ошондо балдар кете берет экен. Эми бул жерден азыр сиздерге ушул тапшырманын ошол тесттин негизги компонентинде мугалим аткарылып аткан мүмкүн эмес болгон же мүмкүн болгон тапшырманын ийне жигине чейин изилдеп турган берилсе, биз балдарга жаңылышты кетип калышыбыз мүмкүн экен. Ошон үчүн көбүрөөк көңүл бурушубуз керек экен тест түзүп атканда. Анан тесттин мүнөздүү белгилери биринчи максат, кыскачуулук, технологиялык, тесттик баяндоосу, логикалык формасы, жоопторду жазуу, атайын орундардын белгилештиги, баалоо эрежелери, тапшырма элементтери, балдар окуучулар үчүн бирдей көрсөтмө, тапшырма формасы жана мазмунуларда шайкеш иштеш керек экен. Эми формалар болгондо туура жообун тандап алуу ылайыктуу тапшырма деп атабыз да, мында балдарга билесиз, жабык жана ачык тапшырмалар. Анан ошондой дал келтирүүчү ылайыкташ, дал келтирүүчүнү билесиз да, бир суроого бири-бирине дал бериш керек да. Биз иштеп эле жүрөбүз бул тестичи. Анан туура ырдалаштырып түзүүгө ылайыкташыбыз керек экен. Түрлөрүн бере берет экен да. Анан текстүү тапшырмалар бериш керек экен. Кырдаалдуу тапшырмалар беришибиз керек экен. Туура жообун тандап алуу ылайыктуу тапшырмалар бериш керек. Буларда балдар туура жоо кайсы, мисалы үчүн бир эле суроолду берип туруп, ошого биз туура жообун тандап туруп, бул жерге көбүрөөк белгилеп койсок, бала ошол жерден суроолор туура белгилейт да. Бир нече жол белгилеп беришет экен балдар. Ошол боюнча кетсек болот. Ошондо мисалы үчүн Кыргызстанда канча областарды биринчи басканда бул жерде биз билебиз да, Кыргызстан канча областыбыз бала тили 7 деп коет да.
Мен 5 сан ойлодум, ошол санды 5ти кошсом 7 болду. Мен канча эле санды ойлогом десек, бул жерде бир эле жооп болуп атат да. Ал эми сол окуучу даяр файланттардын туурасын тандайт, бул жерде көрсөтмө катары бош ордундукту толуктагыла деген текст уштаса болот. Мисалы, мекен таанышсак, сабактан алсак болот экен. Жеңиш чокуусу Кыргызстандын провинциясына жайгашкан Түндүк Тияншан, Ички Тияншан, Борбордук Тияншан, Түнчтүк Бас Тияншан дегенде бала ошол жерден белгилейт дагы, андан тышкары бул жерге чыгып болуп беле. Ошол жерге дагы бала ой жазат экен да. Бул дагы жакшы вариант экен. Мындай тапшырмалар түзүүгө адегенде мугалимдер тарабынан сүйлөм толук түрдө кайдырып алып, андан кийин чечүүчү сөздү мазмунда алып салыш керек. Окуучулар мындай форматта тапшырмалар жооп беришине иликтөө алайын. Предметтик билимдерин, билиштиктерин салыштыруу, талдоо, жалпы ой жүрүштөрү дагы текшерип турат экен. Эми ушуларды карасак, жүк суу тапшырмалары деген бар экен. Мөөлгө мындай жүк суу тапшырмалары болот экен. Мындай түрдөгү тапшырмалар 2 бөлүктөн турат экен. Мына бул жерге мен 2 бөлүк кылдым. Биринчисинен мен өр окуп берип, бала өрдүн авторун сурайм. Бала авторун жазат. Андан кийин кайра туулган жылын жазып коем. Экинчи вариант бар. Ошондо бала ошол кайсы жылы туулганын кошуп билет экен да. Мисалы, өрөстүн билгеле төпкүлү балдары, акарат кылып үйрөнүп, сөйткүлү балдары. Бул өрдүн автору ким? Осмон Үкөмбаев Топомаев барбы? Ким бул? Барбы? Ал 1911 жылы, 1904 жылы, 1910 жылы, 1884 жылы. Кайсы жылдарда? Бул жерде дагы бала ойлонуп кетет. Кайсы жыл? Ошондо биз окутуп аткан китебиздеги ал туулган күнүн биз көбүнчө айтпай кетебиз да. Өзүн айтабыз, туулган калып атпайбы? Ошондо ушуну айтып берсек, бала ага деп 1984 жылы төрүнгөн да барбы дешип, мен дагы өздөрү анасы жол кетет да табышат балдар. Кийинкисинде эсинде болот да. Себеби бала издене баштайт ушучу. Ушундай дагы жакшы нерселер экен. Анан эң жолун туура жолун тандап алууга ылайыкталган тапшырмалар дейт. Тапшырманын состав түзүү катары көрсөтмө төмөндүгү жазылат. Эң туура жолун белгилегиле, эң туура жообун белгилегиле. Эң туура жообун тандап алып, учурда окушка жоопу бал, андан кийин эң туура жолуна жакындаган жооптор болуп азыраак бал сунушташ керек экен. Мисалы, эң туура жооп тегеректегиле. Тесттик формада тапшырып төмөндүгү элементтер камтылып, көрсөтмөнүн мазмуну жана баалоо системасын, мазмунун баалоо системасы жана даяр жооптор, мазмунун баалоо, даяр жооп жана көрсөтмөнү бул мугалим бул жерде өздөштүрүш керек экен. Тапшырманы талдоо жүргүздүк. А, Б жооптор толук эмес чала жооптор болуп калды. Ал эми эң туурасы Б жообу. Жоопторго кандай балл ыйгарым болот? Эң туура толук жоопко биз 3 балл беришибиз керек. Эң туура жооп. Кайсы тест болсо дагычы. Андан кийин, мисалы, некеде ошол жоопто 2 жооп туура болсо 2 балл, 1 жооп туура болсо 1 балл беришип, эгерде такыр жооп болсо 0 деген баллды дагы беришибиз керек балдарга. Анан бир нече туура жообун тандоого ылайыкталган тапшырмалар бар. Бул да түшүнүктөрүн толтура текшерүү максатында бир нече туура жообун тандап алып ылайыкташкан тапшырмалар колдонулат экен. Мындай тапшырмалар төмөндүгү көрсөтмөлөр менен турат экен. Туура жооптордун баардыгын тегеректегиле, бардык жооптор белгилегиле. Мындай тапшырма бир нече туура жообу бар. Окуучулардын баардыгы табылат. Ошол себептен жооптордун колдон ишинде көбүрөөк болууну ылайык экен. Мында балдардын баардыгы туура жоопту тандаганын далилдешин чыгышат экен. Мисалдар кетип койгон, мисалы математиканы кетип койдум жерде. Мисалы тегерек ондуктар деп 90, 30, 500, 140 деп койсок, или аягы чын эле 0 бермей экен деп бала тегерек ондуктар деп ойлойт дагы, мүмкүн 140 да белгилеп коюшу мүмкүн. Мына ушундай балдарды чакырыштырганда ой жүрүшү. Анан математикадагы баардык жооптор тегерек болот. Мисалы тегиздиктеги фигуралар, сызык, парабола, круг, призма, пирамида, трапеция десек деле, бул жерден бала баары биз өткөндө бөлөбүз да буларды. Бөлөбүз, а бирок тегиздикте фигура жатат деп койсок, баары ушундай экен деп балдар оюнда калат. Муну дагы туура багыт берип үйрөтүшүбүз керек. Муну деле биз баалаганда ушундай балдар менен баалап койсок болот экен. Анан туура жообун түзүүгө ылайыкталган тапшырманын варианттары дейт. Кыскача жооп берүү, тапшырманын бош ордун толтуруп, кеңейтүүгө жооп берүү, ыраазголук тууралыгын текшерүү деп дагы биз ушул жөнүндө дагы тест түзсек болот экен. Кыскача жооп берүүдө окуучулар сан же кыска текст түрүндө жооп берет экен. Мисалы, математикада
Bir akvaryum 12 litre su batат, экинчи литре 7 литрге аз барат. Экинчи аквариумга канча су барат. Бул жерде баланы биз сан түрүндө десек, бала жоо сан түрүндө. Эгерде жаз текст түрүндө десек, анда бала жоону жазып чыгып отуруп жазып берет. Кыргыз тилиндагы ошентип жоону жазып берсе болот экен. Анан бош орунсуз толукта деп коет экенбиз. Мисалы үчүн кыргыздын көп чекиттин ордуна дагы мындан тыштап коет экенбиз дагы. Бала ошол кош чекиттин ордуна дагы жазат. Анан чыгып өзү жоону дагы кенендирип берет экен. Бул жерде дагы бизге жакшы нерсе болот экен. Анан кеңейтилген жооп деген дагы бар экен тестте. Бул жерде кеңейтилген жооп болгондо мындай тапшырмалар окуучулар билимин так жана тереңин аныктоого чыгармачылык ой жүгүртүүсүн баалоого шарт экен. Окуучулар ар кандай окуяларга процесстеги көз караштан ой пикирлерин толук чагылдыра алышат экен. Мисалы үчүн бул америкалык ушул биздин жанагы тест алган мурунку физика менен маалыматтарда ошондо америкалык тест өтүп айтыптыр. Мектеп комитети мугалимдер менен окуучулар үчүн ыңгайлуу болчу жаңы расписание түзүүгө чечим кабыл алды дейди. Окуучулардын жарымы эртең менен, ал эми жарымы түштөн кийин окуйт. Директор алардын ар бирин эртең менен же түштөн кийин окууну каалоосу боюнча мүдөөсүн карап чыгууга убада берди. Кайсысынан да окуучулар келип, эмне үчүн экендигин толук түшүндүрүп, директорго кат жазган. Өзүңөргө керектүү сменаны тандап алуу силердин катыңар канчалык деңгээлде ишенип жазгандарга жараша болмокчу. Урматтуу директор деп коюп, а бул жака бала өзү ойлонуп туруп ушул тексттин жазыш керек экен. Ошондо бала бул жерден көбүрөөк көзөйт экен. Мисалы Толстойдун Кашкыр менен Ички чыгармасы боюнча түзгүлө деп койгон. Ошондо бала бул чыгарманы окуп дагы анан бул жерге өзү эмне жөнүндө жазам деп ойлой баштады. Чыгарма менен таанышты бала. Бул чыгарманын автору эмне жөнүндө айткысы келди, кандай көйгөйлөр көтөрүлгөн, чыгарма карата позицияны таап, аны себеби түшүндүп деп дагы биз бул жака суроолор коюп койсок, бала өзү ойлонуп бул жерге бизге жазуу түрүндө жазып беришет экен. Анан ыраазтоо бул жерде да эки биз ыраазтоо берип экенбиз, карама каршы жооптор менен. Бул жерде бала ырастап берет экен. Кайсы туура, кайсысы туура эмес экендигин. Анан маанилүү окуялар деген бар экен, бул дал келтириш керек экен. Мисалы үчүн бул жерге даталарды коюп коебуз, бир маанилүү окуяны айтып беребиз. Балага даталарды койсок, баланын астына биз жоопторуна 1, 2, 3, 4 деген 5, 6 деп кое беребиз. Бул жерде бала ушул жердеги жыл менен ага шпаралык болуп калат. Ушул жерден алат дагы бул жака туура жооп жазып беришет экен. Анан кийин төмөнкү кетип жанагы кайсы тукум деп бул да ошондой. Мисалы үчүн жаныбарлар жөнүндө берсек, жаныбарлардын атын жазып коебуз. Ал кайсы тияктуу тукумдар вакилдерин жооптор менен белгилеп бала жазып беришет экен. Муну дагы биз баалаганда балдарды 0-дан 1-ге чейинки бал менен баалап коюшубуз керек экен. Туура балы негизи 3 менен, анан 2 жооптор болсо 2, 1, 0 деп бала берсек болот экен. Бул удалаштык, удалаштыгын түзөткөнбүз бул жерде. Таанып билүү удалаштыгы, коптун удалаштыгы, баардыгын биз тесттик тапшырмаларды ушундай деңгээлде түзсөк болот экен. Бул жерде да тесттер бар болчу, азыр убакыт иштемесин жерден жумана көрсөтүп коюп. Анан ушул негизинде эскерге бир чыгартып койгон. Муну бир байкалгандан кийин экөө бир эле чыгарып койгон. Силерге топтормой берип коеюн. Ушундай тесттер болсо балдарга кичине ой жүгүртүүсүнө дагы жакшы болот деген ойду айткым келет. Ошону чын билип койсоңуздар көрөлү. Ушул жерде тесттер карандарына келгенде кырдаалуу ташма түздү мугалима деген окуу материалына дал келе турган, окуу материалын жакшы өздөштүрө турган, окуу материалынын маңызын жеткирип ачып бере турган материалдар жогорку булактардан издейт, тандалган материалдын проблемалуулугун аны чечүүгө кайсы билимдер билгичтиктер интеллектуалдык жолдордо талаптуулардан кырдаалуу ташма түзүү этабы башталат экен. Эске алуу эмнени эске алабыз? Кырдаалуу окуу материалы менен шайкеш келиш керек. Кырдаал реалдуу колдон келсе жергиликтүү материалга таянуу туруп, кырдаалдык проблема болушу оң жана терс материалды камтышыбыз керек экен. Окуучулар мүнчүлүгүнө шайкеш келиш керек экен. Ошондой эле учурда ал жөнөкөйрөөк болуш керек экен. Текст кызыктуу, жөнөкөй, четкиликтүү тил менен байланыш керек экен. Анан ошону так жана
жаңа көрсөтмөлүү болуп беришибиз керек экен. Азыркы жылдарда текст формада кырдаалуу ташманы кеңирип пайдаланылат. Мындай ташма окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн түзүлгөн кырдаалга карата өзүнө анас бир жалпылаштырып, анан белгичтиктерди калыптанат экен. Биринчисине жокер кошсаңыздар. Бул жерде фигура турат, үч фигура. Ушул фигурада эмне турат? Кайсы фигуранын аянты чоң? Чечимиңиздеги аргумент менен айтыңыз дейт. Кайсы? Мен биринчи деп коюм. Сиз биринчи деп коюңуз, а? Бирдей деп коюм. Сен бирдей ойлойсуз, а? Кандай бар ушул жерде? Высы деди, э? Жок, туура, высы. Эмне үчүн? Бул жерде эмне болуп атат? Фигуранын аянты, кайсы фигуранын аянты деп атат? Буну биз жаза албайбыз да. Мен аны жазып коюп берем. Жок, жаза албайбыз. Биз акеле. Жазып турат, ошо үчүн чоң болуп калды. А биз буну жаза албайбыз да. Бул деген бизге берилген эле тест да. Буну жазып коюп аткан. Эгерде биз ушул фигураларды жазып, кайсы чоң экен тап десек, анда силер жазып койсоңор, анда ушул биринчиси болуп калган. А бизде чоң ушул болуп атат да. Ортодогу высы жок болуп атат. А эми түлерден айтып коңуздарчы. Окудуңуздар да. Түйүндө болгон көтөрүлгөн дем алган түшүп калды дейт. Ооба. Түленин уйкусу 1 сааттан кийин дейт түлендер. Түйүндө болгон көтөрүлгөн дем алып түшүп калган дейт. Ушул кайсы вариантка кирет? Түйүндө болгон же көтөрүлгөн дем алган же түшүп калган. Көтөрүлгөн туура дагы. Коңуздар айтыңыздар. Мен түлен уктап Мен дем алып бардым, шунда эле дем алып бардым, шунда эле дем алып. Дагы. жана жооптор баары туура берген тест берген. Жок, ал эме сонун түйүндө болгондо дем албайбы? Дем алат. Баары ушунда дем алат. Сизге да мындай ойлонуп атат да, ойлонуп атасыз да. А балдар ушундай нерсе деп койсо, балдар ойлоп экен да. Чын эле, эмнеге мынтип атат? Эмнеге мынтип атат деп ушундай талаш кызыктуураак тест болуп кеткен. Балдарга айтып атат, ушундай кызыктуураак тест беришибиз керек экен. Негизичи бала кызыга турган ошол жерден Чоңгон деле дем алат. Түйүнө түштө деле дем алат. Көтөрүлгөндө деле дем алат. Ошондо сиздер ушул жерден бизге айтып атат да, могу текстти жакшылап окуш керек дейт. Бала текстке көңүл керек дейт. Ушул текстти талдаган бала анан алып чыга берет. А биз азыр ушул жерде силер айтып атасыздар, а бул жердеги текстке биз маани беришибиз керек. Маани берген жоксуздар да, ушул жерде биз жакшылап маани берсек, анан негизи жолу чыгат. Туура ошондо дем алып бардым. Барыңыздар жоксуздар шабылды. Тамамы ушунча. Мен бул жерде туура жооп көтөрүлдү деп айтылат. Анткени могу түнүнөн 8 мүнөт менен эсептейт экен ошол боюнчачы. Ошол жерден 1 сааттагы 8 мүнөт деп ойлойсузда 3 мүнөттө ошол менен кайра ылдый өйдө болуп өткөндө бул көтөрүлөт. Санап чыгат. Ana ошол жерде тапкыр.